негизи ишенбесиңер анда эксгумация кылабыз, денесин кайра казып чыгарабыз деп жарга такышат да туугандарынчы. Ошол келиндердин көп учурларда адвокатка деле акчасы болбойт го. Ошол Расмий мыйзам чегинде ЗАГСка тушкан эмес да. Анткени көп учурда тилекке каршы кош бойлуу келиндер уртук болуп калганда баласын жоготуп алышат. Эң биринчи ирет жакын жолдоштор менен, достору менен, аяштар менен, жакын туугандар менен байланышты үзбөш керек. Демек ал башынан эле ошол айтылган анын эмне иш кылып атканын көрбөсүн, көп акчасын санабасын деген бир ой бар. Аралашпасын деген ой болгон. Анан Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн биз Адыр Абдрахматова коногубуз менен бүгүнкү күндөрдө интернетте көп талкууланып келе жаткан Айтургандын өлүмү тууралуу сүйлөшөлү деп чогулдук. Саламатсыздарбы Адыр? Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ошол акыркы күндөрү биз көп эле аялдардын өлүмү тууралуу көп эле угуп келе жатабыз. Бул Айтургандын окуясы абдан мындай каргашалуу бир окуя. Күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөнбү же өзү чындап эле дары ичип өлгөнбү? Чындап эле дары ичип өлгөн болсо, кандай эле жакшынакай жапжаш келин ошо жашап келатып эле бир күнү дары ичип алды. Бул деле өлүмгө, ошонун өлүмүнө эмне алып келди деп ойлойсуңар? Ошол тууралуу кандай оңуңар бар? бул иш боюнча чынында абдан көп суроолор бар. Анткени мен ушул аялдардын укугун коргоодо көп иш алып баргандан кийин бул материалдардын баарын да көрүп окуп чыктым, видеону дагы. Анан биринчиден караганда Айтурган абьюз, психологиялык зомбулукка туш келген да, көргөн. Андан сырткары анын алкагында ошол үй бүлөсүндө болуп жаткан окуяларга алдын ала чара көрүлбөй, акыр аягы өлүм менен бүтүп атат да. Андан кийин бул жерде көп суроолор. Анткени биринчиден эмне себептен дарыгерлер жарандык күйөөсүн Айтурган үстүнөн киргизишкен, бир туугандары келгенде киргизбей коюшкан. Андан кийин баарыбыз билебиз, өлгөн кишини ачып экспертиза кылаардан мурун сөзсүз түрдө жакын туугандарынан макулдук алыш керек эле да. Анан жакын туугандарынан кабар берилген да эмес түнү, алардан макулдук алынган эмес. Анан эртең менен күндүз алар келгенде алар үстүнөн кире албай алышкан да, киргизбей коюшкан. Анан дарыгерлердин айтканында дагы карамаштар көрүнүп атат. Ошол Айтурган кан тамыры абдан төмөн келген, 40/0 деп айтып атат. Анан ошол эле учурда өзү чыгыккан деп жарандык күйөөсү айтып атат, больницага өзү кирген деп. Ошол учурда дарыгер өзү сүйлөгөн, өзү дары ичип алдым деп айткан деп атат да. Анан кийин эми кан тамырынын кан басымы ылдыйлаганда, мисалы мен өзүм дагы да кан басымым төмөн да, анан ылдап кетсе сүйлөмөк түгүл баспай каласың да, кол бутуңду көтөрө албай каласың. Ошон үчүн бул дагы мындай шектенүүнү жараткан нерсе да. Анан Эмнеге жарандык күйөөсү? Анткени бул Айтургандын жашаган мырза менен расмий ЗАГСтан катталган эмес үй бүлө катары. Булар никеде турушкан экен да. Бирок мындай никеден бир сүрөттөрү бар. Бар, бирок той жасашып расмий мыйзам чегинде ЗАГСка турушкан эмес да. Азыр ушул расмий ЗАГСка турбай эле жашап аткан үй бүлөлөр көп болуп атат. Бул деле бир зомбулук түрү деп ойлойм да мен. Силер кандай дейсиңер? Макулмун, анткени көпчүлүк учурда тең укуктуу адамдар мамилесин ЗАГСка барбай жашап атканда бул бир жөн. Бирок көбүнчө учурда биздин Кыргызстанда көп учурда ошол экономикалык суроолорго барып, финансылык суроолорго такалат да. Бул мисалы Айтургандын окуясында дагы эмнеге расмий үй бүлө катталган эмес десе, ошол жашаган киши машиналарды, унааларды алып келип, алып чыгып сатып иш кылчу эле. Андан кийин улам мыйзам боюнча эгерде расмий никеде ЗАГСта турушса, кайсыл бир мүлк, кыймылсыз болобу, кыймыл мүлк болобу, сатып кайра сатып алганда сөзсүз түрдө экинчи тараптын макулдугу керек да. Анан ошентип ары бери Айтурганды алып барбаш үчүн биз расмий никеге турган эмеспиз деген шылтоо айтылып атат. Демек ал башынан эле ошол Айтурган анын эмне иш кылып атканын көрбөсүн, көп акчасын санабасын деген бир ой бар. Аралашпасын деген ой болгон. Анан
ошондон бизден көп айымдар тилекке каршы ушундан улам жабырып кайтты. Андан кийин ошол бүлөдө болгон мүлктүн баары жарандык күйөөсүнүн ата энесине катталып, туугандарына катталып, ошол машинасына чейин жакынкы же алыскы туугандарына катталып, аялдар ошол өзлөрүнүн укугун коргой алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Тилекке каршы чектөөлөр болуп калат. Анан бул окуяда деле ошондой экен да. Анан азыр дарыгерлердин карама каршы келген сөздөрүнө караганда, анан кийин ошол жарандык күйөөсү реанимацияга алып келип штаб коюп барып жатып уктап калганы, анан өлгөн келиндин туугандарынын маалыматы жок, катышуусу жок дарыгерлердин иши боюнча экспертизанын жыйынтыгы чыкканда, азыр туугандары келип биз макул эмеспиз деп айтышса, анда денеси жерге берилгенден кийин кайтадан казып чыгабыз деген талап коюлат да. Анан бул бизде калыптанып калган бир көрүнүш, бул терс көрүнүш. Анткени кайтадан казып чыкканга көпчүлүк адам барбайт да. Биз эми өзүбүздү мусулман деп тааныгандан кийин көмүлгөн адамды кайра чыгарып тынчын албайлы деген пикир болот да. Анан азыр дагы мен коркуп турганым ошол туугандары ишенбестик көрсөтпөгөнүнөн улам акыр аягы кандай гана тыянак чыкпасын, эгер ишенбесиңер анда эксгумация кылабыз, денесин кайра казып чыгарабыз деп жарга такышат да туугандарынчы. Ошол менен чындыкты албай калышы мүмкүн. Анан албетте дары ичти, ичкен жок дегенин дагы азыр дарыгерлер өзүнүн тыянагына жазганы, уланып кайтыш болду дегени дагы суроо жаратат. Анткени өздөрү дарыгердин сөзүнө караганда алар ашказанын жуушкан, капельница коюшкан. Анан дарыгердин айтканы боюнча айтылган 3-4 күн тамак ичпегендей, ачка келгендей ашказан абалда экени айтылды да. Анан балким чынында кыйноо болуп, ошол тамагын бербей 3-4 күн тамак ичпесе бул ичпей, анан кийин ошондой оор акыбалга келгенде алып келип больницага таштап коюшту. Ким билет да. Ошондуктан азыр алдын ала коюлган тыянактар көп суроо жаратып, чындыкка жетишеби жетишпейби деген шектелип эле билген канча 3-4 каргашылуу окуя болду. Бул Айтургандын окуясы, Айжан, Рахима, Аселге кол салуу болду. Ошондой окуялар бул биз эле уккан, биз укпаган канча деген ондогон окуялар бар болуш керек. Ошол окуяларды, ошол болуп аткан зомбулукту жоюш үчүн же азайтыш үчүн мамлекет тарабынан бир нерселер кылынып атабы? Мамлекет тарабынан билесиңер, мындан 1 жыл мурун дагы жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча да өзгөртүүлөр киргизилген, президент колдогон бул өзгөртүүлөрдү. Азыркы учурда дагы ушул жай башында Жогорку Кеңештин депутаттары үй-бүлөлүк зордук зомбулукка, гендерлик зордук зомбулук боюнча атайын мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизишти. Ага ылайык көп жакшы өзгөртүүлөр киргизилди да. Мисалы, баарыбыз билебиз, тосмо арыз жазуу мүмкүнчүлүгү менен көп иштер кыскарып кетчү. Мен мындан мурун айтып кеткендей эле, жанагы өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү боюнча мен көргөн статистикага ылайык 3 иш катталса 3-өтөн кыскарып кетчү да. Анан азыр ошол тосмо арыз жазуу же болбосо кыскартуу аракеттерине атайын чектөөлөр киргизилип атат. Мисалы, зордуктоо менен сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттери үчүн тосмо арыз жазууга мүмкүнчүлүк жок эми. Буюрса президент бул мыйзамды колдойт деп ишенем. Анткени зордуктоо калган келиндерди коркутуп же туугандарына байланышка чыгып, тыйын тыпырын берип же коркутуу менен бул иштер кыскарып кетчү да. Милиция эмне себептен жабыркаган тарап тосмо арыз жазганына эч кандай териштирүү жүргүзчү эмес. Азыр бул да кирип атат. Эгерде өзгөчө жаш балдар боюнча, жаш жетелек балдардын ата энеси эгерде ош кайсы бир сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар боюнча тосмо арыз жазса, милиция сөзсүз түрдө анын эмнеге жазылып атканын текшериш керек дагы. Эгерде ата энеси баланын кызыкчылыгын коргобой тескери иш кылып атышса, анда сот службадан өкүлдөрдү бекитип бериш керек да, ата энесин четтетиш керек болуп калат да, азыр келген өзгөртүүлгө ылайык. Анан баарыбызга белгилүү пробация кызматы, бул юстиция министрлигинин алкагында жеңил жоопкерчиликке тартыла турган анча оор эмес кылмыштар боюнча күнөөлүүлөрдү
эркинен ажыратпай пробациялык көзөмөлгө чыгарчу да, эркиндикте жүрөт, бирок пробация кызматына келип катталып ошондой мыйзамсыз иштерге барбагандыгын көрсөтүп туруш керек эле да. Анан пробация кызматы алар менен мыйзамдуу аракеттерге өтүшүнө иштерин жүргүзүш керек эле. Азыр ошол зордуктоо иштерин, сексуалдык мүнөздөгү зомбулук аракеттер, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерге мажбурлоо, 16 жашка толо элек менен сексуалдык мүнөздөгү аракеттер, ыплас аракеттер, никеге туруу максаттагы ала качуу, анан жашы жете элек балдар менен нике мамилелерине турууга мажбурлоо боюнча пробацияга чыкпайт деп мыйзам өзгөртүш киришти. Бул үй бүлөлүк зомбулук кире элек, ошол үй бүлөлүк зомбулуктун кылмыштары да болчу. Анан бул абдан керектүү талаптар, мен ойлойм, анткени биз көрүп атабыз, соттор пробацияга чыксын деп чечип коет. Пробация кызматы өзүнүн ишин аткарат, бирок кылмышкерлер тескерисинче кайра күчөп кылмышка барган учурлар көп болуп атпайбы? Үйгө барып эле кайра эле ошол зомбулук кайра ичип, кайра уруп, согуп, зордукташчу да. Анан дагы ошол ден соолугуна оор залакат келтиргендигине кош бойлуу келиндердин боюнан түшүп калганын да киришти да. Анткени көп учурда тилекке каршы кош бойлуу келиндер уртук болуп калганда баласын жоготуп алышат. Бул ошол ден соолугуна зыян тийди деп таанылчу эмес. Азыр эми боюнан түшүп калса, бул дагы ден соолугуна оор залакат тийген катары бааланыш керек деп киришти. Бул абдан да туура нерсе, анткени жакында эле мага бир келин кайрылган, 24 жашта эле эми, анан ошол 6 айлык боюнда бар экен да, анан ур токмокко алынып баласын жоготуп алды да. Анан мындан сырткары уруп сабоо боюнча дагы жеңил жазага чыгуу мүмкүнчүлүгүн алып коюшту. Бул ошол биздин үй бүлөлүк зомбулукка да тиешеси бар бирине. Ден соолугуна атайын жеңил зыян келтирүү боюнча дагы 6 айдан 5 жылга чейин деген жоопкерчилик мындай жумсалдалып 6 айга деп коюп дагы чыгарып койгон учурлар болгон да, жумшагыраак кылыпчы. Анын дагы азыр алып коюшту. Так ошол жоопкерчилиги кардуу болсун деп өзгөртүштү да. Анан дагы жакшы өзгөртүүлөрдөн эң баштык хулиганство, мелкое хулиганство. Бизде мисалы көп учурда коомдук транспорттолоо же көчөдө барып атсаң деле кээ бирлер тийишип, катуу сөз айтып, сөккөн учурлар болот эле го. Ошону азыр эң баштыкты дагы тактап тийишти деген эмне, же болбосо жантип басынтканы, аброюна шек келтиргени, ыплас сүйлөгөндөрү, коркуткандардын баардыгы ошол эң баштыкка кирип калды азырчы буюрса. Бул дагы жакшы нерсе, анткени эң баштык боюнча айыппулга жыгылат. Анан айыппулга жыгылса, бири төлөйт, эки төлөйт, анан кийин эртеңки күнү айтаардан мурун оозун кармап ойлоно турганга алып келет да. Ошол эле жол жүрүү эрежелери боюнча мына штрафтарды жогорулатканда кыйла жол эрежелерин бузуу азайды да. Мен ойлойм, бул дагы туп-туура нерсе, колдош керек. Анан бул мыйзам жазган биздин эксперттерге ыраазычылык айтып кетелим, анткени чынында иштин нугун билип жазылган жакшы мыйзам. Үй бүлөлүк зомбулук боюнча мыйзамдарга да өзгөртүүлөргө жанагындай расмий ЗАГСта турбаган, чогуу жашагандар, анан алардын туугандары дагы үй бүлөлүк зомбулукка субъект катары киргизилишти. Анан экономикалык зомбулук, кыз келиндерди иштебейсиң деген талап, кыз келиндерди иштетпегенге болгон мажбурлоо дагы бул экономикалык зомбулук катары таанылды. Бизде тилекке каршы билебиз, тажрыйбада психологиялык менен экономикалык зомбулукту аныктоо, жоопкерчиликке тартуу негизи эле тажрыйбада жок да. Азыр эми буюрса, мен ойлойм, ошол психологиялык зомбулук менен экономикалык зомбулук боюнча жоопкерчиликке тартылуу аракеттери дагы жүрөт. Анан жанагы охранный ордер, милиция мурун эгерде азыр мыйзам боюнча 3 күнгө берсе, анан кийин узартканга укугу бар эле. Азыр болсо дароо 30 күнгө бериш керек. Дагы жакшы эме, билесиңер, бизде жолотпоо да, ошол зомбулук көрсөткөн адам жабыркаган тарапка жолобош керек деген да мүмкүнчүлүк бар эле, бирок жакшы колдончу эмес. Азыр аны дагы тактап күчөтүштүр. Эң башкысы жанагы үйүнөн чыгап жиберүү деген дагы талап бар эле. Бирок бул дагы иштебей келаткан нерсе болчу, анткени көп учурда ошол зомбулук көрсөткөн адамга же анын туугандарына катталган үйдө келин зордук зомбулук көрүшчү дагы кантип үй ээсин чыгарып эстеген эки анчы болуп калчу да милициябызчы. Азыр болсо так киргизишти. Мыйзамга үйүнүн кожоюну болгон күндө дагы эгерде зордук зомбулук көрсөтсө, анда үйүнөн чыгып кетиш керек деген талап киргизилди да, тактоо. Бул дагы жакшы. Ол азыр жогорку кеңеште көп талкууланып келе жаткан бир статья туурабы. Ал кожоюн болсо деле,
эгерде келин барып милицияга кайрылса, кожоюнун башка бир үйдө жашайсың деп чыгарганга укугу бар. Бар. Ошону мындай тактап сүрөп коюш керек да, анткени чындап эле бул мындай оор эле бир нерсе, бул менин үйүм эмес да, бул ошол күйөөмдүн үйү да деп келиндердин көбү ошондой ойлойт болуш керек. Көп ойлоп ошондон унчукпай чыдап келишет. Анан азыр жакшы нерсе киргизишти. Зомбулук боюнча аялдар кайрылганда же ошо кичинекей балдарга карата болгон зомбулук боюнча кайрылганда милиция жеринен чыкканда сөзсүз түрдө кандай коркунучтар бар экенин баалаш керек дагы, өзүнчө протокол түзүш керек. Жөн эле келип охрана ордер берип арызын алып кетип калбай, сөзсүз түрдө ошол жерде дагы кайталана турган ошол коркунучтар барбы жокпу деп ошого баа берип, ошого жараша өзүнүн иштерин амалдарын жүргүзүш керек деген талап кирди да. Анан бияктан жакшы баса белгилеп турган нерсе, аялдардын укуктарын кеңейтүү боюнча эгерде ошол зордук зомбулук көрсөткөн адамдар укуктарынан, аталык энелик укуктарынан ажыратылышы мүмкүн деген дагы тактоо киргизилди. Зомбулук көрсөтүп аткан аталык укуктарынан ажыратылышы. Бирок ал ажыратылгандан кийин алимент төлөбөй калат да. Төлөгөнгө баары бир милдеттүү болот. Анан дагы бир жакшы нерсе, бизде аялдар ошол жарандай экономикалык алсыздыгынан мамлекеттик госпошлина төлөшөт болчу да, эгерде сотко кайрылсачы. Азыр ошол госпошлинадан бошотуу боюнча дагы берене киргизиптир да. Бул дагы жакшы нерсе, анткени аялдар тилекке каршы жанагы үйгө турмушка чыккандан кийин иштебей үйдө отур деп отургузуш, анан кийин зордук зомбулук, абьюз болуп атып, ажырашам дегенде каяка барам, эмне кылам дегенде түшүнүп коркунучтар бар эле да. Бирок ошол келиндердин көп учурларда адвокатка деле акчасы болбойт го. Ошол кезде эмне кылыш керек? Бул боюнча мурунтан эле 5-6 жылдан мурун мыйзамга киргизилген талап бар. Мамлекет тараптан бекер адвокат берилиш керек. Үй бүлөлүк зомбулукка кабылган айымга сөзсүз түрдө анын кирешеси барбы жокпу, анын охрана ордери барбы жокпу, милицияга ошол зомбулук боюнча кайрылдыбы, ага адвокат берилиш керек. Бирок тилекке каршы бул талап бузулуп келатат, буга да тактоолор киргизилиптир. Анан эң башкысы, мен силер менен эфирди пайдаланып айткым келет, бекер мамлекеттен берилген адвокат, ал ошол келинге бекер. Бирок биздин салыгыбыздан, мамлекетке салык төлөйбүз, бюджеттен ошол адвокатка акча төлөнөт. 30 миң, 25-30 миң тереңде төлөнөт. Бекер дегени менен бекер дегени акча алат. Ошон үчүн эгерде мамлекет тараптан бекитилген адвокат акча сурап, же болбосо ишин так аткарбай, сот процесстерине барбай, же тергөө амалдарына барбай жүрсө, анда сөзсүз түрдө айымдарга айтат элем, ар бир райондо ошол адвокаттардын координаторлору бар. Аларга же болбосо юстиция министрлигине кайрылып айтыш керек да, адвокат өзүнүн ишин так аткарбай атат, менен акча талап кылып атат депчи. Бул дагы мыйзам бузуу, ал адвокат лицензиясынан ажыратылып, башка иштерге аралашпай калат да. Ошол зомбулук ичинде жашап аткан аялдарга кандай кеңеш бересиңер? Ошол зомбулук болуп атканын аны далилдеш үчүн же ошол зомбулуктан чыгып кетиш үчүн практикаңарда кандайдыр бир жол жоболор бар болуш керек, ошолорду айтып бересиңерби? Негизи эң биринчи эле мен мынакей айтурганын да мисалын карап көрсөк, дагы бир жолу бул тастыктап атат. Эң биринчи ирет жакын жора жолдоштор менен, досторуң менен, аяштар менен, жакын туугандар менен байланышты үзбөш керек. Абьюзга, ошондой зомбулукка кабылган аялдар психологиялык, экономикалык жагандай манипуляцияга кабылганда көрөт аз. Бул ошондой тактикада биринчи кыздар менен сүйлөшпө, подружкаларың менен, анан той топурга чыкпа, эч жака барба, анан туугандар менен сүйлөшпө, аралаштырба деп түшүнүктүү киргизе беришет дагы. Кыз келиндер чүнчүп эч ким менен сүйлөшпөй калышат да. Үйдө тур, телефондо көп отурба, сүйлөп. Тилекке каршы. Телефонду саат менен отурасың. Инстаграм социалдык тармактарды жүргүзбө деп. Анан кийин ошондон улам мен эң биринчи эле кеңешим ошол жакын адамдар менен, аяш жора жолдоштор менен, туугандар менен байланышты үзбөш керек, айтыш керек. Эгерде ошол туугандары, подружкалары ошол келиндин алыстатканын көрсө, сөзсүз түрдө коркунуч бар экенин ойлош керек дагы, өзү дагы чара көрүүгө аракет кылыш керек, туугандары, жакындары дагы. Анан мен ойлойм, коомчулук биз айымдар өзүбүз ошол абьюз, газлайтинг эми муну окуш керек экен. Чын эле мына жакынкы эле учурда өзүм ошондой окуяга башка бир аялдан манипуляция болуп атканын ойлоп турмун дагы, өзүм да калып калып 2 ай бир аз моралдык жактан кыйналып, раз мынакей силер аркылуу ошону туура баалаганга жетиштим дагы. Бул окуядан чыгып кеткенге мүмкүнчүлүк болду да. Анан кандай тажрыйба, кандай билимибиз болбосун, психологиялык ошол манипуляцияга, абьюзга ар бирибиз туш келип калышыбыз мүмкүн.
Ошондуктан кыз келиндер аялдарга каралып кетилем. Ушул эжесиң тилектештикти унутпаш керек. Ушак анан кийин кандайдыр бир сын айтуу бул жеңил, бирок жакшы сөз, жылуу сөз, колдоо сөз айтыш, жөн эле кээде унчукпай эле угуп коюш бул абдан маанилүү да. Анан ошондон колдоо үзбөсөк, бири бирибизди колдоого өтүшүбүз керек. Анан мынакей бул эле жылы 7 айда биз 3 өлүмдү угуп атабыз. Биз укканыбыздан сиз айтып атасыз. Расмий мынакей изилдөөлөр айтып атат, 40% гана зомбулук көргөндөр милицияга кайрылышат, 40% эле гана. 60% кайрылбайт. Эсиңер ошондо канча дагы кыз келиндерибиз кыйналып, канчалары өлүп, канчалары инвалид болуп, ден соолугун жоготуп атышат да. Ошон үчүн эң биринчи ирет ошол тилектештикти, мыйзамдуулукту, теңчиликти аялдар өзүбүз баштап муну талап кылсак, анан кийин Жогорку Кеңештин мынакей депутаттарын шайлап атканда дагы, шайланган депутаттар менен иштешкенде дагы бул нерселерди талап кылыш керек. Алар депутаттар катары же болбосо президент катары элден шайлангандан кийин көзөмөлгө алыш керек, күчөтүш керек көзөмөлдү. Анан эң башкысы азыр ар бирибиз чын эле интернет пайда болуп, мен ойлойм, мисалы сиздердин деле ушул интернет блогуңардан, инстаграм баракчаңардан көп кеңештерди бересиңер, окуп, бул балким видеого да тиркеп бересиңер, кайсыл адабиятты окушса болот. Ошол көбүрөөк окуп, өзүбүздү дагы өркүндөтүшүбүз керек да. Бул эми үзгүлтүксүз процесс экен. Адам баласы өнүккөн сайын ошол психологиялык манипуляция, абьюз дагы өнүгүп кете берет экен да. Анан дагы бир айта турган нерсе, мыйзамдарга дагы деле өзгөртүүлөр керек. Ушул милиция, прокуратура кызматкерлеринин жоопкерчилигин жогорулатышыбыз керек. Эгер арыздарын албай жанагындай бурмалап же жоготуп иш кылып атса, кыскартканга аракет кылып атса, ошону өзүнчө белгилеп жазыш керек болуп атат да, зомбулук боюнчачы. Анан эң башкысы алдын алуу иштери. Мамлекет, мына президент быйыл 8 мартта дагы аялдарга белек катары өзүнүн жарлыгы менен аялдардын саясаттагы лидерлиги боюнча дагы жарлыгын бекитти, программаны бекитип чыгат. Былтыры киртеген стратегия бекитилген теңчилик боюнча, гендерлик. Мен ойлойм, ошонун алкагында ушул мыйзам буюрса күчүнө кирсе, андан сырткары ушул психологиялык жактан чындап эле сертификация алган, окуган, билими деңгээли бар адамдар психологиялык консультацияларын жүргүзүшсө, юристтердин ошол ишмердүүлүгүнө дагы өзгөчө мамлекет тараптан бекер берилип аткан адвокаттардын ишмердүүлүгүнө көзөмөлдү жогорулатыш керек. Анан эң башкысы ошол мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизгенде дагы өчүнүш үчүн жабыркаган тараптын ден соолугуна, психологиялыкпы, моралдыкпы же физикалык ден соолугуна келген жаракаттын баарын калыбына келтирүүсүнүн компенсациясын дароо өндүрүш керек. Сотторчу өзүнчө качан жабыркаган тарап келип арыз берет деп күтпөй, дароо ошол ишти карап атканда дароо чечип бериш керек деп ойлойм. Муну да мыйзамга киргизишибиз керек. Анан алдын алуу боюнча мамлекет, биз билебиз, жерлерде социалдык кызматкерлерибиз бар, участкалык инспекторлор бар, анан жаш өспүрүмдөр менен иштеген инспекторлорубуз бар. Анан ар бир үй бүлөгө мамлекетте паспорт түзүлөт. Паспорт семьи деп коет да, үй бүлөнүн паспорту. Ким жашайт, канча жашта, пенсионерби, кандай акча каражаты бар, каяктан кайсы булактардан акча табышат деген паспорт түзөт да. Мен ойлойм, ошого дагы мектеп тараптан да түзүлөт. Ошого дагы ошол коркунучтар барбы, жокпу деген да киришет да. Алдын ала социалдык кызматкерлер мамлекет тараптан ошол социалдык көйгөйлөр менен иштеп аткан адамдар катары даярдалгандан кийин милиция кызматкерлери, участковый идендер дагы даярдалат. Алар ошол үй бүлөнүн паспортунда түзүп атканда, сүйлөшкөндө, жолугууларда сөзсүз түрдө коркунучтар барбы, жокуна дагы баа бергенди дагы киргизишибиз керек болуп атат да. Алдын ала чара көрүшүбүз керек. Мектепте дагы мугалимдер баланын жетишпей атканын, же болбосо көк ала болгонун, же түнт болуп калганын көргөндөн кийин сөзсүз түрдө муну дагы социалдык кызматкерлер аркылуу, ОПСД аркылуу үй бүлөсүн текшертип, алдын ала иштерди алып барышыбыз керек болуп атат да. Антпесек биз муну токтото албагандай болуп атат да. Токтотсок, элибиз өзүбүз мындай тукумой турган адамдарды инвалид кылып атсак, өлтүрүп атсак, анда кыргыз эли өзү эле жоголуп бараткандай да. Бул алдын алуу иштеринин арасында дагы агартуу иштери абдан чоң ойнойт деп ойлойм. Бул аялдардын көбү өздөрүнүн укуктарын билишпейт. Ошол мыйзам чыккандан кийин ошол мыйзамды эмне кабыл алгандарын баары эле ошол мыйзам долбоорун интернеттен алып туруп окубайт. Бул агартуу иштерин дагы мамлекет тарабынан өткөрүш керекпи, же ошол жанагындай коомдук өткөрүш керекпи, бирок көп сүйлөш керек, видео тартыш керек, жаңылыктардан айтыш керекпи. Ошол иштерди эгер мамлекет көбөйтсө, укуктарга үйрөтсө,
эркектерди дагы, аялдарды дагы, балдарды дагы мектептен балким укук сабактарында ошол зомбулук деген эмне, аны кантип тааныш керек, зомбулук болуп атканда эмне кылыш керек, ошолордун баарын окутуш керек, туурабы? Туура. Булар мамлекеттен бизде азыр ЛТР, КТРК маалымат булактар бар, андан башка дагы колдойт бийлик кылып аткан аракеттерди колдогон блогерлер стол тура. Мен ойлойм ошол мамлекет президент бекиткен стратегия менен жарлыктын негизинде акча каражат бөлүнүп бериш керек. Дагы ушул гендерлик эксперттерди атайын билим алып, гендерлик сезимтал болгон психологдор сөзсүз түрдө бул да текшериш керек. Алардын ошолор катышуусу менен сөзсүз түрдө агартуу иштери жүргүзүлүш керек да. Андан кийин ошол бизде эл ак деңгээлде стандарттар бекитилген. Мисалы милиция, сот, прокуратура болобу же пробация кызматы азыр кошулуп атат. Алар сөзсүз түрдө алдын ала окутулган адамдар иштеш керек. Жабыркаган тарап мененчи ушунда күчөш керек. Анткени биз мына жакында эле көрдүк го, милиция кызматкери айымга өзүнө тийишип, өзү магазинге кирип качып, өзүн коргоду да. Анан эми муну мамлекет чын эле мындай улуттук коркунуч катары баалап иш кылыш кылат деп ойлойм. Анан дагы кошо турган нерсе, азыр коррекциялык программа деген бар, мурунтан бери. Аны ошол соц кызматтары жүргүзүшү. Азыр болсо зордук зомбулукка күнөөлүү тарап сөзсүз түрдө өтүш керек болуп атат коррекционный программаны. Аны пробация кызматы жүргүзмөй болду азыр, анткени алар күчү жетет. Анан эң башкысы ушул болуп атат да, коррекциялык программаны өткөндө мамлекет жарандык коом менен иштешип, жабыркаган тарапка дагы колдоо көрсөтүш керек, иш жүргүзүш керек, психологиялык ошол терапия болуш керек, ден соолугунун абалын эметиш керек. Мамлекет, мен ойлойм, жарандык коом менен, активист эксперттер менен тыгыз иштеш керек да. Муну бөлүнүп алып бир тарап эле кылганда баары күч жетпейт да. Мамлекет чоң, элибиздин саны көп, 50%-нан ашыгы аялдар. Андан кийин чынында эле бири-бирибизге тилектештик көрсөтүп, ынтымактуу иштесек, балким ийгиликке жетишебиз да. Азыр келгениңизге чоң рахмат. Бул абдан маанилүү тема. Бул мыйзам долбоору эгер кабыл алынып ишке ашса, аялдарыбыз мамлекетибизде зомбулук деңгээли азаят деген үмүттөбүз. Келгениңерге үчүн чоң рахмат. YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, биздин каналга катталыңыздар, сак саламатта болуңуздар, көрүшөбүз.